Эгер сизде бир кооз жана кымбат машинаңыз болсо, сиз аны аздектейсиз, этият кыласыз. Бирөө жарым чийип же уруп кетпесин деп атайын көздөн паанек жерге токтотосуз. Жана автоунааңызга ушунчалык аяр мамиле кылып, анын сыртын атайын материал менен ороп коесуз. Эмнеге? Анткени машинаңыз сиз үчүн баалуу, Сиз ага зыян жетип калуусунан кооптоносуз. Бирок сиздин аялыңыз же карындашыңыз жарым жылаңач кийинип жүргөнү менен ишиңиз да жок. Автоунааңызды атайын оройсуз, бирок аялыңызды оробойсуз. Карындашыңызды оробойсуз. Эмне? Карындашыңыз, аялыңыз машинаңыздан дагы арзанбы? Интернет желесинде жакын арада эле желдей тарап кеткен бул видеону сиз дагы көрсөңүз керек. Эгер көрө элек болсоңуз, кандай абалда калар экенсиз? Албетте, бул кадрдагы адамдардын эки түгөй, эки жубай экендиги жөнөкөй адамга деле түшүнүктүү болсо керек. Менимче бул эркек өз аялын бийлеп жаткандыгынан улам кызганып же намыстанып кетти окшойт. Бирок ушул эле абал тууралуу бир аз акыл жүгүрө турган болсок, ал аялдын сахнага чыгып бийлешине ким мүмкүнчүлүк түзүп берди? Ким аны жарым жалаңач кийгизип, улуулар менен бийлешине ким шарт түзүп берди? Ким ошол тойго ошол аялды алып келди? Албетте анын күйөөсү. Кызганууну туура эмес түшүнгөндүктөн дагы аялдарды жарым жалаңач кылып кийинтип, аны кукладай кылып кийинтип, айтор мына ушундай абалды жаратып коюп, анысы башка бирөө менен бийлеп койсо, барып теюп кызгангандагы шумдукту кантип түшүнсө болот. Кайра дагы автоунаа мисалына кайтып келели. Автоунааңызга өзүнүн көтөрө турган нормасынан, өлчөмүнөн көп оор жүктү жүктөбөйсүз. Эмнеге? Анткени автоунааңыз бузулуп калуусунан, талкаланып калуусунан кооптоносуз. Оор жүк сиздин машинаңыздын табиятына терс таасир берет. Ал эми аялыңыз же карындашыңыз эркектер менен тең тайлаша иштеп жүрсө, талаада, бөтөн элде мигрант болуп иштеп жүрсө дагы, сиз буга маани бербейсиз. Аял эркектин намысы, аял коргоого муктаж, аял жетеленүүгө муктаж зат. Анын табияты эркектин табиятынан өзгөчө, эркектин табиятынан айырмаланып турат. Ошондуктан аялдын табиятына ылайык мамиле жасоону бардык эркектерге насаат кылат элем. Анткени ислам динибиз мына ушул нерсеге үгүттөйт. أحبك كيفما كنت